туңгуюп жең ичинен атайын системдүү жолдор бар. Ошолордон өтүп аткан экспорт бул. Кыргызстан чет өлкөгө өндүрүмдөрүн сатканга караганда көбүрөөк сырттан сатып алат. Бул көрсөткүч экономиканын алсыздыгынан кабар берет. Ошол сатууга чыккан товардын да баары мыйзамдуу чыкпай өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп казынабыз аксап келет. Бул боюнча Кыргызлент экспортчулар жана импортчулар ассоциациясынын президенти Линара Ниязбекова өкмөткө экспортты өндүрүү программасын сунуштайт. Экономикасы өнүккөн, экономикасы турукташкан, экономикасы стабилдүүлүккө багыт алган өлкө эл аралык аренада өзүнүн товарларын экспортко алып чыга алат. Бул кайрылуунун негизинде бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү ушул экспорттук потенциалды колдоону, коргоону ишке ашыруу менен бирге төмөндөгүдөй айрым бир иш аракеттерге көңүл буруусу абдан зарылчылык болуп атат да. Мисалы үчүн биз ушул айыл чарба азыктарын, товарларын экспорттоо менен бирге бүгүнкү күндө жерден сатыкка чейинки бирдиктүү системаны түзөлү деп атабыз. Аткезчиликке өкмөт тарабынан чек коюлушу керек. Системдүү кызыл кулактык же перекупчиктер, алардын иш аракеттерин мыйзамдаштыруу, сергек атаңдаштыктын калыптана электиги, чийки аналитикалык билдирүүлөр, божомол маалыматтар, экспорттук потенциалдын жана экспортерлордун корголбогондугу, экспортты колдоочу мамлекеттик банктын жоктугу. Азыркы учурда дыйкандар өндүргөн жер жемиштерге чет өлкөгө суроо талап көп. Маселен, Кулпунай Кожогат. Күн сайын тонналап экспорттолгон бул жемиштер өлкөгө бир топ киреше алып келет. Өлкө Кулпунай менен толук камсыздалгандыктан чет жакка канча чыкса да баасы кескин өзгөрбөйт. Бизге күнүнө 5 тонна клубника чыгат дыйкандар. Ушул жерде дыйкандар күнүнө ар бир киши жок дегенде 100 килограммга чейин алып чыгышат. Күнүнкү экспорт кылган товарыбыз 10 тоннага чейин жетет. Основной Россияга, Казакстанга экспорт кылабыз. Бул жакта өзүбүздө ИП бар. Ошого документтерди оформить этип алдырабыз. Жолдон эч кандай тоскоолдуктар болбойт. Калганын бүт бардык жоопкерчиликти шопурлар өзүнүн мойнуна алып бизге товарды жакшынакай жеткизип берет. А бул жакта сатууда эч бир тоскоолдук болбойт. Айрыкча Кыргызстандын продукциясы бул жерде элдер северде. Биз север демекчи биз Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, Пангады ушул жактарга сатабыз. Бул жерде, например, ИПың болсо мэрияга кирип, жер сурайсың, мен ушул жерге туруп сатсам болобу. Например, больницанын алды же, школдун алды же, торговый центрдин алды. Ошол жерде алар абсолютно бесплатный ал жерге справка жазып берет, ал жерден туруп сата бересиздер. И эч кандай тоскоолдук болбойт. Ал эми эт менен камсыздай албай калгандыктан суроо талап болгон менен өлкөбүз ал багытта даяр эместигин көрсөтүп, аткезчилик күчөп экспорттоого тыюу салуу менен аякталды. Каяктын уyu байке? Ызгатанын уyu. Канча суроо аласыңар буга? Кыргызстан негизинен картошка, сарымсак, пияз, ошондой эле майда жана ири мүйүздүү мал экспорттойт. Өлкөдө расмий маалымат боюнча 8 миллион баш майда жана ири мүйүздүү мал бар. Өзбекстанга 2019 жылдын күз айынан 2020 жылдын аягына чейин 3% майда жана 2% ири мүйүздүү малды экспорттогон. Бүгүнкү күнгө расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 6 миллион баш майда мүйүздүү мал, расмий эмес маалымат боюнча 9 миллион баш бар. Эгерде жогоруда айтылган сунуштар аткарылса, баары мыйзам чегинде болуп, экономиканын өнүгүүсүнө өбөлгө түзүлмөк дейт аталган ассоциациянын президенти. Ильяс Анарбай уулу, Өзкүн Жараев, Нур Ньюс, Бишкек. Спасибо.